Кайсы жоопту тик бурчтук туура өлчөнгөн? Туура жоопту танда. Бул жерде алгачкы жоопту карайбыз. Жашыл түстө берилген тик бурчтуктун узундугун өлчөө керек. Ал эми анын узундугун бул жерде берилген сызгычтар менен өлчөйбүз. Бул тик бурчтуктун узундугунун бир бурчунан сызгычтагы башталган жана ал тик бурчтуктун экинчи бурчунун узундугун менен сызгычтын узундугу бирдей бүткөн. Демек, бул жерде тик бурчтуктун узундугу туура өлчөнгөн. Сызгычтар дагы бири-бирине жанаша жайгаштырылган. Демек, бул жооп туура. Эки сызгыч жанаша жайгаштырылып, тик бурчтуктун узундугу туура өлчөнгөн. Бул жооп туура. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде дагы жашыл тик бурчтуктун узундугун өлчөйбүз. Анын узундугунун бир бурчу менен сызгычтын бир бурчу бирдей башталган. Ал эми бул жерде эки сызгычтын аралыгында боштук калып кеткен. Демек, бул тик бурчтуктун бул аралыктагы узундугу ченелбей калган. Демек, бул жооп ката. Кийинки жоопту карайбыз. Ал эми бул жоопту эки сызгыч туура эмес жайгаштырылып калган. Бул жерде сызгычтар биринин үстүнө экинчиси жайгаштырылып, туура эмес өлчөнгөн. Демек, биз туура жоопту тандап алдык. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Сүрөттүн туурасы канча сантиметрге барабар? Өлчөө үчүн сызгычты сүйрөп алып кел. Демек, бул жерде сызгычты жылдырып, бул жерде берилген сүрөттүн туурасын эсептейбиз. Бул сүрөттү карай турган болсок, бул сүрөттүн бул жагы узун, ал эми бул жагы кыска болуп жатат. Туурасы дегенде биз анын кыска болгон жагын өлчөйбүз. Демек, сызгычты бул сүрөттүн туурасына көрсөткөн узундугу менен бирдей бурчта жайгаштырып алабыз жана сүрөт кайсы жерден бүтүп жатат аны карайбыз. Сүрөт 5 сантиметрде бүтүп жатат. Демек, сүрөттүн туурасынын узундугу 5 сантиметр. Текшерип көрөбүз. Туура. Кийинки суроону карайбыз. Тик бурчтуктун узундугу кайсы жоопту туура көрсөтүлгөн? Туура жоопту танда. Бул жерде берилген тик бурчтуктун узундугу кайсы жоопту туура өлчөнгөндүгүн карайбыз. Биринчи жоопто тик бурчтук сызгычтын акыркы жагына, арт жагына жайгаштырылып калган. Демек, бул жооп туура эмес. Ал эми кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде сызгыч тик бурчтуктун узундугунун көрсөткөн бурч менен башталбастан андан алдын жайгашып калган. Бул жерде дагы тик бурчтуктун узундугу туура эмес өлчөнгөн. Кийинки жоопту карайбыз. Бул жерде тик бурчтуктун узундугун көрсөткөн бурчу менен сызгыч бирдей аралыкта башталган жана анын тик бурчтуктун бүткөн жери 5ти көрсөтүп турат. Демек, тик бурчтуктун узундугу 5 сантиметрге барабар деп айтабыз. Текшерип көрөбүз. Туура.